Жаңылықтар түрмөгү таныштырып, бүгін программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бишкек-Ош авто жолундагы коррупцияга байланыштуу 12 кызматкер кармалды. Мурдагы өкмөт башчынын жан сакчысы деп шектелген адам журналистке кол салды. Токмокто 15 жаштагы кыз курулушу бүт элек көп кабаттуу үйдүн 9 кабатынан боюн таштады. Төрөт үйүндө жаңы көз жарган 21 жаштагы келин асынып алды. 2-июнь күнү Анжиян облустук төрөт үйүндө көз жарган 21 жаштагы келин 7-июнда имараттын жертөлөөсүндө асынып алган жеринен табылды. Дарыгерлердин айтымында келин менен бир палатада жаткан аялдар акыркы күндөрү анын психикасы өзгөргөнүн байкашкан. Аны эч ким таарынткан эмес, наристе дени сак төрөлгөн. Күйөөсү экөө тең абдан жакшы сүйүнүп жатышкан. Келин менен бир палатада жаткан аялдар акыркы күндөрү анын психикалык абалы өзгөрүп кеткендигин айтышты. Алардын айтымында ал узак убакыт бир чекитти тиктеп отуруп калчу. Анын эмнеге мындай кадамга барганын түшүнбөй турабыз, деди төрөткананын дарыгери. Маркумдун туугандары менен коңшулары төрөткө чейин келиндин психикалык абалы жакшы болгондугун билдиришүүдө. Облустук прокуратура төрөт үйүндөгү келиндин өлүмү фактысы боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иштерин жүргүзүүдө делет маалыматта. Бишкек-Ош авто жолундагы коррупцияга байланыштуу 12 кызматкер кармалды. Арасында жетекчи дагы бар. Бул тууралуу Финпол кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, транспорт жана жолдор министрлигинин Бишкек-Ош жолу боюнча мамлекеттик дирекциясына караштуу бөлүмдөрдө масштабдуу коррупциялык схема аныкталып, дирекциянын жетекчиси жана Сосновка, Каракөл тоннель бекеттеринин башчылары колго түшүрүлдү. Жогорудагы адамдардын иши мамлекетке 20 миллион сом зыян келтиргендиги аныкталды делет маалыматта. Финпол белгилегендей, азыр бул жемкорлук схемасына тиешеси бар башкадагы кызматкерлерди аныктоо иштери жүрүп жатат. Кармалгандардын жактоочуларынан же өзлөрүнөн азырынча комментарий боло элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Кыргызстанда 2018 жылдан бери коррупциялык иштерден мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү 10 миллиард 424 миллион 379 миң сомго жетти. Бүгүн түштө Борбордогу Кайнар ресторанында саясатчы Өмүрбек Бабанов маркум эжесине Куран окутуп, ага 300дөн ашык адам чогулткан. Коронавируска байланыштуу коомдук тамактануу жайлары 50дөн ашык адам чогултууга уруксаат бербейт деген талапты бузуп, 300дөй адам чогулткан жердеги мыйзамга баш ийбестикти тартып жаткан Кактус медианын журналисти Марат Уралиевке кол салуу болгон. Анын тартуусуна тоскоолдук кылып кол салган. Кол салган адам Бабановдун күзөтчүсү экендиги айтылууда. Иш-чара өтүп жаткан ресторанга барган Октябрь районунун акимиятынын кызматкерлерин дагы киргизбей, алардын колундагы телефондорун тартып алышкан. Кайнар ресторанынын мыйзамга баш ийбей 300 адам чогултууга уруксаат берген ресторандын администрациясына айыппул салынгандыгы маалымдалып, ресторан учурда убактылуу жабыла турганын Бишкек мэриясы билдирди. Журналист кол салган адамга каршы милицияга арыз жазгандыгын билдирди. Токмокто 15 жаштагы кыз курулушу бүт элек көп кабаттуу үйдүн 9 кабатынан боюн таштады. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Болжолдуу маалымат боюнча өспүрүм 3 күн мурда үйүндөгүлөргө таарынып чыгып кеткен боюнча кайрылып келген эмес. 7-июнда каза болгон кыздын атасы милицияга кызын издеп кайрылган. 10-июнь күнү саат 15:43-тө 15 жаштагы кыздын өзүн өзү өлтүрүүсү боюнча милицияга билдирүү түшкөн. Белгилүү болгондой, ал алган жараатынан улам каза болгон. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, окуянын жагдайы аныкталууда. Жогорку кеңеш 11-июндагы сессиясында Орусиянын Кант шаарындагы авиа базасы боюнча макулдашуунун айрым пункттарын өзгөртүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун карады.
Жыйында баяндама жасаган коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Нурсейит Кедеев мыйзам долбоорду 3 окууда кабыл алып берүүнү депутаттардан суранды. Анын айтымында инвентаризация иштери Орусия 58,32 гектар ашык жерди колдонуп келгендигин көрсөттү. Буга байланыштуу жана учуу конуу тилкелерин оңдоо максатында 2012 жылы кол коюлган макулдашууга өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Анын жыйынтыгында иш жүзүндө алар ээлеген жер тилкеси 2012 жылда макулдашылган аянттан ашык экендиги белгилүү болгон. Айырмасы 58 гектар. Ушуга байланыштуу макулдашууга өзгөртүү киргизүү тууралуу маселе келип чыгып, протокол иштелип чыккан, деди Кедеев. Буга чейин Орусия канттагы базанын учуу конуу тилкесин оңдой турганы жана ал орус тараптын менчигине өтөөрү жазылган. Ушундан улам айрым депутаттар жер Орусияга өтүп жатат деп тынчсызданышкан. Ал эми башкы штаб Орусияга жер берилбей турганын, келишим аяктагандан кийин сөз болуп жаткан тилкеге Кыргызстан ээлик кылаарын билдирип жатат. Башкы штабтын билдирүүсүндө орус тарап мурда жердин ижара акысы үчүн жыл сайын 4 миллион 502 миң доллар төлөсө, протокол күчүнө киргенден кийин 4 миллион 794 миң доллар төлөй баштайт. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.